Bismillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, wa ala alihi ve sahbihi ecmain. Müslüm ayal oruza ayında erkeklerden aşıkça bir ibadat menен alik bolot. Эгерде Аллах Тааладан сооп үмүт эте турган болсо, ал ибадаты аял адам орозо кармаган адамдар үчүн өз үй бүлөсүнө, бала чакасына, күйөөсүнө тамак аштайын болсо, эгерде Аллах Тааладан сооп үмүт эте турган болсо, көптөгөн соопторго жетишет. Bir ayal Şeyh İbn Ütheymin rahimahulладан суроо сурайт. Суроосунда айтат: мен кечинде намазга турайын дейм, тахажжуд намазына турайын дейм. Бирок күндүзү күн узак. Мен үйдөгү жумуштар менен алектенем. Түнкү саат 10го чейин. Ошентип мен чарчап, алым кетип намазга тура албай калам. Мен эми ошол ниетим үчүн соопко жетишемби деп сурайт. Шейх айтат: ооба, адам эгерде бир ибадатты ниеттенип, ошол ибадатты жасай албай, андан да жакшыраак бир нерсе менен алектенип кала турган болсо, ошол жасай албай калган ибадатынын сообуна жетишет дейт. Сөз мулап айтат: "Ва хадихил мар'ату qamат биважибин мин важибати хаятиха, ва хия хидмату заужиха фил байт, ва хуа афдалу мин ан татахаджат." Бул аял өзүнүн жашоосундагы парызы менен алек болуп атат. Ал парызы үйүндө күйөөсүнө кызмат кылуу. Күйөөсүнө кызмат кылуусу тахажжуд намазга туруусунан дагы жакшыраак дейт. Күйөөсүнө кызмат кылуусу тахажжуд намаздан дагы жакшыраак дейт. Эгерде Аллах Таала ал аялдын ниетин, жүрөгүндөгү ниетин билген болсо, башкача айтканда, ал ниеттенип, ал мен күйөөмө эгерде кызмат кыла албай калсам, важибымды аткара албай калсам, мен күнөөкөр болуп калам деген бир ниетин билип, эгерде ошол менде ошол мойнумдагы важибым болбогондо ибадатка турат элем деген ниетин Аллах Таала билген болсо, ошондой ниети болгон болсо, шейх айтып атат: Аллах Таала ал аялга сообун толук түрдө жазып коет. Мына ушул нерсе үмүт этилет дейт. Аллаху акбар. Эгерде аял адам ошол орозо туткан адамдар үчүн, өз үй бүлөсүнө, бала чакасына, үй бүлөсүнүн кызматында болгон болсо, ошол себептүү кээ бирки ибадаттарга тура албай калып аткан болсо, шейх айтып атат: ошол ниети үчүн ошол кыла албай калган ибадаттарынын сообуна жетише берет деп атат. Болгону Аллах Тааладан сооп үмүт этиш керек. Аллах Тааладан мен соопко жетишейин, ушул жумуштарым себептүү деш керек. Жана ошондой эле шейх Салих Фаузандан бир аял сурайт дагы. Бул суроо дагы биринчи суроого окшош. Бул аял айтат: муслима аял орозодо көптөгөн убакыттарын тамакканада өткөрөт дейт. Тамак даярдап, үйдөгү жумуштар менен өткөрөт дейт. Ошентип Рамазан айынын көптөгөн убакыттарын өткөрүп жиберет дейт. Ибадаттар менен өткөрө албастан. Эми ошол аялга эмне деп айтат элеңиз? Кандай сөзүңүз бар? Бул аял тамактарды даярдап атканда кандайдыр бир соопторго жетишеби дейт. وهل تؤجر في إعداد هذه الأطعمة дейт. Шейх айтат: ооба дейт. Бул аял соопторго жетишет дейт. لأنها تعد الطعام للصائمين. Анткени бул аял орозо кармап жаткан адамдарга тамак даярдап атат дейт. وهذا من التعاون على البر والتقوى. Жана ошондой эле бул аялдын ошол жумуштарды аткарып жаткандыгы такыбалыктарда, сооп иштерде жардамдашуудан болуп эсептелет дейт. Шейх Аллах Тааланын Курандагы сөзүнө ишарат кылып айтып атат. Анткени Аллах Таала Куранда айтты го: "Ва таавану алал бирри ват тaqва" деп. Бири-бириңерге такыбалык иштерде, сооп иштерде жардамдашкыла деп. Шейх айтып атат: бул аялдын ошол үйүндөгү жумуштарын жасап жаткандыгы, тамак даярдап жаткандыгы бул ошол Аллах Тааланын сөзүнө амал кылгандык деп атат. Фахия маъжура фи хада. Бул аял соопторго жетишет дейт, соопторун алат дейт, ажырын алат деп атат. ولا يمنعها الطبخ والعمل من التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة ما تحفظه من القرآن لا يمنعها هذا الطبخ من ذكر الله. Шейх сөзүн улап айтып атат. Ошону менен эле бирге ошол тамак аштар менен, үй бүлөлүк иштери менен алек болгон муслима аял Аллах Тааланы зикир кылуу менен алектене бериш керек дейт. Тасбих, тахлил, такбир, жана ошондой эле Курандан канча сүрө жаттаган болсо, эмне жаттаган болсо, ошолорун окуп, Аллах Тааланы зикир кылып, жумушун жасаганча дейт.
Шейх дагы бир өтө сонун насаатын айтып атат. Ошол жумуштарын жасаганча зикирлерди айта бериш керек дейт. Демек бул аял ошол кызматтагы сооптору менен бирге эгерде азыркы айтылгандай зикирлер менен алек боло турган болсо, эки ибадаттын сообуна жетише берет. Демек муслима аял мынакей эки чоң аалымдын айткан жоопторунан, насааттарынан кубана берсе болот. Ошол жасап жаткан жумуштарына, үйдөгү тамак аштарды даярдоосунда сөзсүз түрдө соопторго жетишет. Аллах субханаху ва тааля баарыбызга тавфик берсин. Аллаху алам. Саллаллаху алейхи ва саллям аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.